көмірдің басы жана анын жеткилиги. Ошол боюнча ким жооп берет? Элге Кыргыз көмүрдүн да жетекчиси айтып кеттиңиз, азыр 6000 сомдон кеми ошол өйдө болбойт депчи. Бирок канчадан баштайт? 4000ден баштайбы, 3000ден баштайбы ошол? Уруксат берсеңиз, Кыргыз көмүрдүн жетекчиси бар. Өзү айтып койсун. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Арсланбек Касымович, баалар боюнча бизде антимонопольный регулирование бар. Азыркы күндө мына ошо ТЦК поставка боюнча биздики ошо кара кече кеңинен казылган көмүр 2260 сомдон чыгып атат ал жердечи. Анан перевозкасында басы бар. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Кайрат Маматов, Кыргыз көмүрдүн башкы директору. 2260 сомдон болуп атат басычы. Анан кийин перевозкасында басы бар ал жерден. Ошондо ТЦК келген баа 4915 сом менен кирип атат быйылчы. Бул баягы баалардын баары бекитилген да. Андан тышкары биз мынакей ошо отбор деп айтылат. Отбор болсо ошо кеңдин өзүнөн 2260 сомдон чыгып атат. Балыкчы биздин базадан болсо 4300 сомдон болуп атат. Анан кийин ошо логистикага байланыштуу. Мисалы, кемиңе 5000 болсо, Бишкекке болсо 5300 сомдон болуп атат да. Түштүк региондор боюнча бизде азыр мына ошо Загара 2 кеңи ачылган жатат. Мынакей ошо 1-2 жуманын ичинде көмүр болот. Ошо көмүрдү болсо ошо биз ошол кечиресиз, тоң менен жетөгүздү айтып кетсеңиз ошо. Тоң менен жетөгүз райондорунчу. Ошол жердечи. Ал жерден бизде жеке менчик болсо базалар ошол жерден эме болсо балыкчыдан ташып кетип атышат да. Жок, ошо баасын айтып койгулчу элге. Баасын анан кайсы мезгилден баштап алса болот деген сөз. 4300 сомдон жана балыкчыдан биздин топ базадан отборный эленген көмүрдү ошол жерден сатылат 4300 сомдон. Эми ал жеткиргенде 1000 сом тегерек болсо керек, 5300 сом тегерек болот. Эми ачыгын айтканда бүгүнкү күндө азыр объезднойдо да турат. 6000ден, 6500ден деп эмелерчи, эми частниктер. Аларчы. Бирок антимонопольный баасы бар. Биз ага уже айласын таап алганбыз. Азыр биз массовый ошолорго частниктерге конкурент болуп өзүбүздүн топ базаларыбыз бар. Ошолорго тартып келип, жана айтып аткандай 5300 сомдун тегерегинде сатабыз. Естественно, алардын эмелерин баалары сразу түшөт. Ошонтип эле конкуренция кылып келатабыз 2 жылдан бери. Жанына тура калып, арзаныраак сатып Кыргыз көмүр, ошо менен частниктер бааны көтөрө албай калып атат да. А так ар ким мындай карап туруп көмүр жок болсо эле 7000, анан 8000 деп көтөрүлгөндөр болот андай. А так бизде балыкчыга 4300 сомго келип түшөт. Ошол 4300 сомдон балыкчыдан жүктөп кетет. Эми Чолпон атага эмеге чейин Ананьевага чейин биз ошондой пландаштырып атабыз. Ананьевага чейин, биягын жетөгүзгө чейин ошол Кыргыз көмүрдүн көмүрү камсыз кылса балыкчыдан, Ананьевадан, анан жетөгүздөн ар жагын Жыргалаң камсыз кылабыз. Ошону былтыр да ошентип сүйлөшкөнбүз, Кудай буйрса. Ошол Жыргалаңда быйыл жакшы ошол Ысык көл котельнинин полностью ошол Жыргалаң көмүргени жаап берип атат бүгүнкү күндө. Ошону менен эмеси менен ошол ээси менен ошондой сүйлөшүүлөр болгон да. А так балыкчыда дайыма көмүр эмелерге сартовой көмүр болот да. Бирок көбүнчө кара кечеден тарткан караганда ошол айылдагылар ошол балыкчыдан тартып кетип атат да.